Салам, барыңарға Гавайиден сериал күтіп қалдыңарбы? Бүгін өте қызықтысы болады да, ойбай. Мен қандай иттің күнінде шыққаным, анын себеби ким жана эмне экенин бүгүн айтып беремин. Бир бөлүгүн айтып берем, бир бөлүгүн. Себеби менин жашоом 10 адамдын жашоосундай. Мунун дагы причинасын таптым. Мен 2-3 күн мурун эле видео киргизгем Instagram баракчама. Отуруп элем. Эмнегедир ушунча жылдан бери оюма келбеген нерсе келип кетти да. Кара дуба жөнүндөчү. Мага көп адамдардын эскерткени кечээ ушу канча элүүгө чыгайын деп калдым. Ушул убакта ошол нерсе ушинтип мээме тийди да. Себеби мен Аллах менен жалгыз жүрө берип, мен Аллах менен сүйлөшүп үйрөнүп калганмын да. Мынтип кийинип турса эле намаз окубайт анамна дебегиле башында айтып коеюн. Аллах намазым жайында, алтыргай шүгүр намаздардан бери окуйм. Узун сүрөлөрдү жатка билем. Алтырга тайнем колунда чоң койгом да, тайнем экөөбүз сүрөмне, касидамне аны айырмалап айткенбиз да, анан кийин касиданы деле ушундай касидалардан бери жаттап алган экенбиз. Мына ошондой. Бул темам ошо Инстаграмда кара дуба жөнүндө болду. Капыстан. Мен Аллахка кайрылдым да. Карап туруп, Аллах, сен мага мынчалык катаал, мынчалык кыйын турмушту бербесең керек деп ойлойм деп сүйлөштүм да. Кантип болушу мүмкүн эмес. Мен сенден бир гана жакшылык деп ойлойм, жамандык сенден эмес болуш керек деп ойлондум да, ойлонсом мага ошонун жообу келди да. Кара дубадан депчи. Себеби эмнегедир эле тыккы эле кара дуба жөнүндө ойлонуп калдым. Жанагы көз ачыктардын анча мынча молдолор да кылчу экен мурун. Кара дуба жаш кезимде, жашмын. Даже мектепте окуйм. Ошондо убагында ал адам раматылык болуп кетти. Мага бир жеңем айтып калды. Кыз, ошо көпүрөдөн этият болуп өтүң да, сизди ушинтип мыкка окутуп, апамы жаман көргөндүн айынан кызын окутуп койгонун карасаңар. Же мени деле жаман көрсө керек да, ким билет. Анан көпүрөдөн этият болуп өтүң, кыз, сизди дейт мыкка окутуп, ошо көпүрөгө кагып койду деп айтты. Эмне балек айтты атат. Оны мыкка кагып койсо, эмне мык мага кагылып калат окшойт деп вообще түшүнгөн жокмун. Бирок барып ошо көпүрөнү карап, ошо мыкты көрсөңүз суруп коюң дейт. Анан көпүрө мындай асма көпүрө эле, жалгыз эки адам батса, эки адам өтө турган болсо, уже мынтип бири-бирибизге мынтип жол берип калат элек да, тийишип калат элек. Аны ошо көпүрөгө барып карасам, асма көпүрө жыгаштан ал жерде мык болбой эмне болот? Баары эле мык карасам. Башым жетпей, анан өтүп кеттим. Ошо анча болду, унутуп калдым. Ушунча жыл өтүп эсиме түшүп атканын карасаңар, Аллахым мага мынтип айтып атат да, көрсөтүп атат да, бүт жашоомдогу каталардычы. Анан ошол болуп калып кетти. Бирок эмнегедир туманда жашап баштадым. Жашоо меники эмес. Мен бирөө эле жетелеп жүргөндөй, бекабас аякабас деп, көзүм туманда. Эчимдип жаркырап эмете албайм. Баягы бекине берем адамдардан качып, сүйлөшкөндөн качам. Ошентип башталышы. Ал бирөөсү бир укканым да, мен уккандарымды айтып атам. Кийин дагы бир жеңем айтып калды. Ал жеңем раматылык болуп кетиптир. Жай жаннаттан болсун. Ошол жеңем айтып калды. Кыз этият болуң да, нары бери эле окутулуп атасыз го деп ал өзү тааныган адамдан. Бизди жат бирөө келип окутпайт экен. Жаныбызда тууган болмуш болуп жүргөндөр окутат экен. Жаныбызда дос болмуш болуп жүргөндөр окутат экен. Бетиңе ушинтип күлүп тура берет дагы, аяктан кылгылыкты кылып келет экен. Өзү да түшүнбөйт эмне кылып атканынчы. Эмне кылып койгондорунун натыйжасы мына менин канча жылдык жашоомду силер өзүңөрчө кудай болуп башкадан
дьявол менен договор кылып алып жазып койгонсуңар да. Бирок Аллахка шүгүр, Аллах мени кайтарып койду жакшы жашоого. Кайтарды, ал нерсени чыгарды. Бирок эми ошонун жообун бериш керек го. Буягы эмне болот дейм да. Жообун бериш керек го. Мен го иттин жашоосунда жашаттыңар. Рахмат. Анан ошол жеңем дагы айтып калды. Этият болуң. Анда дагы жашмын. Бирөөгө барып окутуш дегенди аны түшүнбөйм. Кайра эле окутуш үчүн бакшыга барыш керекпи деп түшүнбөйм да. Бакшысы каерде жайгашкан? Алар подпольный бир жерде жашайбы, бир жерде үңкүр-сүңкүрдө жасайбы билбейм. Анан эмеге кеттим. Москвада жүрүп душмандын чоңун аттырдым. Анан дагы бир жашоомдо үчүнчү адам. Мен ушинтип күлүп чайнап, мамиле кылып, жадырап чайнап ишим жүрүш ушинтип атканда адам көрө албайт экен да. Анан мен тааныбаган эле бир базарда иштеген бир аялдан записка келип калды. Сен мени тааныбайсың, бирок мен сени тааныйм. Себеби мен сени окутуп аткан адамдын жакын досу болом. Сени эскертип айтып коеюн дедим. Укам деп жазыптыр. Сага эскертип айтып коеюн дедим. Аябай Азербайжан молдос, Азербайжан бакшысы, кыргызы, орусу, армяны эчтекеси калбай окутулуп атасың деп жазылыптыр. Баягы запискадачы. Ошол записканы көргөн менин туугандарым дагы бар. Иштен жадырап, күлүп келген анан мындай катар жатчу элек. Катарынан да. Шейшебизди деле бир шейшеп кылыптыр. Туугандарыбыз да жалаңанан. Мен жата турган жерде ошо записка турат. Бардыгы эле башын жерге салып турат. Эми окусам эмне болот экен, вайна кылат депчи. Характерим действительно мындай жесткий элем. Ордунда эле нары бер. Анан баягы записканы алдым дагы түшүнбөйм го. Не окутат деген эмне өзү эже деп ушу жанындагыга сурадым. Десем, ал жакшы эмес. Этият бол, кирген чыкканыңда кум деле сээп коет сен баскан жерлерге дедим. Кайсы кумдан качасың? Көчөнүн бардыгы кум го. Ой, ана сага тамаша дедим. Бирок дагы көңүл бурган жокмун. Силер айтмакчы, мен көңүл бурбайм деп сүйлөпсүңөр го мен Instagram баракчасындачы. Көңүл бурбасаң эчтеке болбойт деп. Мына көңүл бурбагандын бирөөсү менмин. Анан ошентип жүрүп уже мен жашоом башка 100 эмес 360 градус башка жака өзгөрүп калдым. Барган сайын карайып эле арбак болуп баштадым. Дүйнөнүн баары караңгы, күңүрт, мындай серый дейт го, серый көрүнүп калды. Эчтеке кубантпайт мени. Даже мына алтындар кубантпайт. Аял кишисиң го алтынды көргөндө сүйүнөсүң. Жок, жаңы көйнөк дагы сүйүнтпөй калды мени. Жашоом барып соолой баштадым. Катарынан жылына 2 жолу да. Мен айтып калам го, 10-15тен ашык операция болдум. Уже 10дон кийин эсебин билбей калдым. Жылына 2 жолудан да операция болуп баштадым. Мени ошондой кылдырган адам болсо сүйүнө бер. Ошондой кылдың, колуңан келди ошолорчу. Эми ответ сеники. Аллах мени чыгарып койду. Анан кийин ошентип катар операция болуп калдым. Адам өмүрүндө же инсульт болот, же инфаркт болот. Боло тургандарды айтып атам да, эми Кудай сактасын, силер болбогула. Мен инфаркты да болдум, инсульту да болдум. Инсульт биринчи болдум, инфаркт кийин болдум. Инфаркт болгондо Аллахка айттым, Аллахым, койчу дедим. Бир инсульт эле болот го, мен инфарктын да көрсүн дедиңби деп күлөм го. Операциянын ушунчасын көр, инфарктты да көрүшүм керек беле деп күлдүм. Майли, сен берген сыноогун көтөрөм да, Аллахка шүгүр. Дагы кайсы оорулар бар экен деп күлөм. Даже туугандарым күлүп калган, мен операция болгон сайынчы. Бир күйөө балам айтат, коюңчу эми дагы операция болосузбу десе күлөм го. Жаңы метод чыгыптыр, жаңы аппараттар келиптир, текшерип бериң деп атат го, ошого жаттым деп коем го күлүп. Андан башка эмне айлам, мен түшүнүксүз эле ооруп атам. Анан ошентип кийин
катуу жатып калдым. Барып уже постелге түштүм. Темселеп эмне кылып жүргөндөрүмдү билбеймин. Эмне кылып жүргөндөр, туманда жашап атам жөн элечи. Анан ошо Моника деген клиникага катуу жатып калдым. Ал жерде мени ооруму түшүнүшпөй исследованияга алыптыр окумуштуулар, профессорлор. Моника деген клиника бар, ошол жерде исследованияга алып, бул түшүнбөй атабыз, мунун денеси жашагысы келбей атат деп. Ага чейин, бул уже кийинкиси, ага чейин анан мен ошентип уже совсем постельный болуп карайып эле күйүп кетип атам да, уже жатып калдым. Баса албайм, дубалдарды кармап басам, барып ушу аркаман эле ушуну кетип атып, аркаман бирөө бир тарткансып эле аңтарылып түшөм да. Анан туалетке кирсе да ачып коюп кире бериң, неме жыгылып түшпөң, култабаң деп квартиранттарым ошентип турат эле. Анан жыгылып 10-15 жолу жыгылыппын, анан алып чыгышкан. Анан ошентип Моника клиникасына чейин ошентип жатып калганымда квартиранттарыма рахмат, чоң рахмат, мени көрүп таанып аткан болсоңор, мени эсимде жардам бергениңдер. Жүздөрүңөрдү эстей албайм, бирок ошол эсимде. Анан жанагылар бир молдону чакырып келиптир, бул көрчү эмне болуп атат деп. Анан молдо окуп туруп эле чуркап барып кусту дейт. Кусуп эле анан срочно молдолорду чогултуп келгиле, канча болсо ошончо молдолорго айтсаңар өздөрү түшүнөт дептир. Азыр ыйлагым келип кетти, иттин жашоосуна салган иттерди эстепчи. Анан Аллахтын кудурети 11 молдо чогулуптур. Москва чоң мечиттен 11 молдо. Бирөөсүн Подольскийден, ошону алып келбесеңер болбойт деген экен. Подольскийден алып келиптир. Анан ошону алып келгенден кийин менде ошо жинди байлап берген экен көрсө. Өзүм арбак итиргенмин, бирок ичимдеги жин өтө күчтүү экен. Анан баягы 11 молдо ушинтип айланып алып, мен ошо бир квартиранттарымдын айтып бергени боюнча гана айтып берем силерге. Мен себеби ал жерде мозгум уже өчүк, мен билбейм эмне болгон. Баягы улар окуп баштаганда, ортого алып окуп баштаганда менден ошо жиндин өзүн чыгарып алышат экен, ошо жин менен сүйлөшүшөт экен да. Ишенесиңерби, баягы окуп баштаганда жин чыкканда жанагы чоң киши молдолорду алып ыргытып дубалга өкүртө ыргытып чабат экен баягылар. Элестеткиле. Мен бутунамдан да коюп койсо тура албаймын. Ушундой күч барбы менде? Анан баягылар күчү жетпегенде квартиранттарым да анан сыртка чуркап чыгып дейт, тачиктер бар экен, ушундай жин кирип кетиптир, эжеге кармашыш керек дегенде, баягы тачиктер ошол жөнүндө түшүнүгү бар экен, үчөө чуркап эле келди дейт. Кармашабыз, биз билебиз. Коркпогондор болсо киргиле дедик дейт. Анан коркпой келишти алар дейт. Анан келип ошо кармап мени, анан бетиме жайнамаз жаап койдук дейт. Бетиме жайнамаз жаап койгондо жанагы жин көрбөй калат экен да, анан ушинтип эле жин деп отурдуңуз дейт, ушинтип дейт. Жин деп отуруп анан баягы атын ким десе, паланча пустанча ибн сибн бир бала деп мынанча атты айтыппын, элестеткиле ундай ушун созулган атты айттыңыз дейт, арабча дейт. Андан кийин ал эчтеке эмес, берген суроолорго арабча жооп берип баштаппын. Мен арабчанын аасын билбейм, эмдигече арабча жооп бериптин. Ошо араб жин экен дешти дейт. Анан ошо басып отуруп өкүртүп бирдеке кылып чыкпайм, мен муну жакшы көрөм дептир. Уягын айтсаңар. Анан баягыны чыгарып мен ошо өзүмө келтирип анан жаткырып коюптур, балкондон алыс жаткыргыла. Бул дагы эле эметелек. Бул жин чыккан менен азыр айланып жүрөт. Кир жерде, жаман жерде бастырбагыла, кайра эле пайлап туруп киретти. Анан кайсыл убак, күнбү, түнбү кокус бирдеме болсо чакыра бергиле, биз келебиз. Себеби буну уже өлүмгө окутулуптур, алып кетемин деп атат бул. Дештир баягылар. Ошентип анан кичине чала өлүктөн берагыраак кылып чыгарып коюштур эми.
Анан больницага кеттим. Больницага дагы ошо квартиранттарыма рахмат. Таңкы 2-де барып очередь алып, аябай ошондой өтө күчтүү жер. Очередь алып, анан биринчилерден болуп киргизиштир. Биринчи киргенде эле состояниямды көрүп туруп эле по программа боюнча реанимацияга алып кирип кетишти. Ошо Моникада алып кирип кетип, реанимацияда карашып, анан палатага чыгарып, профессорлор өздөрү исследованияга алыптыр. Мунун оорусун түшүнбөй атабыз, мунун денеси жашагысы келбей атат деп. Тамактанбай калгам, трубка менен тамактандырышат, эмелерге нянькалар карайт, памперстерин алмаштырып. Анан ошондо бир молдону жалдап келип, Ташкенттен келген 20 жаштагы молдо экен, өтө күчтүү кар экен дешти. Ошол молдону окута турган кылып, жакшы акчам бар ооруган экенми, Кудай, жакшы акчам бар ооруган экен, молдолорго бүт акчаларымды ошо өзүмөн алгыла деп аттым. Анан ошол молдого профессор кирип сураптыр бабушкадан. Бул ким келгенде күлөт деген экен, ошо бир молдосу келгенде күлөт деген экен. Ошо молдого күнү түнү кирип чыкканга допуск жазып берип коюптур. Анан ошо молдо кирип окуп атты мени. Жанагы молдо окуганда, ишенесиңер, мен мындай жатам да, күлүп жайнап турат баягы молдо. Окуп атканда көл шал болуп, ыйлап, ушундай башкача окуйт десеңер, баягыны карап, ушунчалык боор берет экен деп, анан рахмат айткым келип кетти да, баягы ушу башын жерге салып алып окуп атса, мен мынтип башынан сылап коеюн деп, кроватта үстөдөмүн да башынан сылап коеюн деп, мындай кылсам колуму мынтип выргытып ирди баягы молдочу. Коркуп кеттим, эмне кылганын түшүнбөйчү. Коркуп кетсем, анан окуп бүтүп чыгып кетип кысты дагы келип аны. Ай, жиндик катын, сиздин башыңыздагы ошончо балаларды топтоп алып атсам, кайра алып алайын дедиңиз да менден десе болду. 10-15 бетер түшүнбөйм, эмне деп атат. Көрсө, ошо окуп атканда бүт бардык информация, мага кылынган жаман нерселер бүт баарын чогултуп алып туруп, ошо анан алып чыгып ыргытат экен, ошо кусканда чыгарат окшойт. Анан ошентип барып күлө баштадым, өзүм бияка бурула баштадым. Ага чейин болсо, мени бияка буруп койсо, ушу бияка 24 саат, бияка буруп койсо, бияка 24 саат боюнча жатат элем да. Аркаларым жоон жара болуп кеткен. Анан квартиранттарымды деп темселетип, балам алып келип калды мага. Балам келди дагы. Апа деп эле. Балам ошончо жүрүп, мен балам бар экенин билдим. Ала келип эле балам кармасам тура албайм да учурашканда. Балам кармасам денеси күйүп атат да, лапылдап температура экен. Анан чарчап турат. Кел, мен жаныма жатасыңбы десем, ооба деп эле жаныма жатып калды. Мектепте окуйт эле. 5-6 класс, 4-5 класс бу. Окуйт эле, денеси ушундай лапылдап ысыйт, анан эле мен эле уктап кетти. Көпкө уктады. Анан ошо эшитип келген квартирантыма айттым, рахмат, сен кете бер, мен врачтан сурайм, балам калып турсун деп. Анан бир маалда врач келип калып, кто у нас такой, деди, это мой сын. Я забыла, что у меня есть сын, дедим. Анан башыман сылап, у тебя глаза открываются. Деп баягы профессор ошентип. Балам кала берсин десе, конечно кала берсин дейт. Ошол баламдын келип койнума жатканы мени тургузду, ишенесиңерби? Анан эртеси баламды жөнөттү, поликлиникага алып баргыла, кокуй деп. Анан өзүмө келдим да, жанымда бабушкага айттым, бабушка дедим, мен подними меня дедим. Потяни дедим, колумду берип тургуз десем, ой, жапнары, вот ходи ты там уже в это подгузник билем эле, чоңдордук. Памперсиң бар дейт. Памперске ходи дейт. Жок, я не хочу дедим. Я хочу встать.
помоги мне. Туалетке өзім барам дедім. Туалет ошо неменің эле палатанын ичинде, ошого өзім барам дедим. Анан баягы бабушка аны таткылап атып, бир белелерди кармалап, бир беле болуп турдум. Туруп анан бутумда тура албайм талтаңдап. Мени сүйдүрөп, бүттүрөп алып барды туалетке. Биринчи басканым ошол болду көп айда. Анан туалетке өзүм кирдим. Эшти жакпай эле койду. Бизге ким келет эле деп анан. Ошентип кыймылдап туруп эметип, анан бабушка басышты кирете баштады мени. Ну-ка, голову выше, грудь вперед дейт да солдаттардай анан. Бас эми деп анан. Эки ошентип талтаңдап басып үйрөнүп, ошо карасаңар энелик күч. Мен ушундай дуанын күчү менен балам бар экенин да унуттура койгон да. Ошентип көзүм ачылып кийин больницадан чыгарып кетишти, баягындай итере турган коляскада. Бирок дубалдарды кармап басып аракетим кылып, көзүм уже ачылып калды да, аны жинден кутулупмун да көрсө. Ошол кичи жаш молдо чыгарды ыйлап, күн түн ыйлап жүрүпчү. Чыгарды, тазалады, наркы молдолор да чыгарды. Анан памятим дагы ушундай переживать эткенде өчүп кетет да. Анан ошо жашоомдо айттым го. Канча операция болдум, 1 жылда 2ден да болдум. Инфаркт, инсульт, эчтекеси калган жок. Ошондон кийин балам бар экенин көрдүм. Кичине толуп семире баштадым, суунун даамын биле баштадым. Бир нерселер кубанта баштады мени. Жанымдагыларды тазалашты үйрөндүм. Тазалай, кадимкидей тазаладым, ишенесиңер. Тууганды туугандай жок кылдым, мага зыян кылган. Досту достой. Только мен жүрөгүмдө таза деген адамдарды калтырдым. Ушуну адамдардан коркуп калдым мен. Кара дуба, пара дубасынын бардыгынан. Анан ошентип көзүм ачылып, иштерим оңолуп, ден соолугум жакшы болуп, баштап ошолордун бардыгынан кутулдум деп ойлойм. Мына ушу кечегинде эле ойлонгон Инстаграмдан сүйлөгөн сөзүмө доказательство кылып 2-3 күндөн кийин бул нерсени жөнөтүп атсам, ага бул видеону мен таң калып калдым да. Аллахым мага мен сенин астыңда, сенин жашооңду мындай иттин жашоосуна салган мен эмесмин деп мага карасаңар ушунча жылдан кийин Аллахым мен менен ушул видео аркылуу сүйлөшүп айтып атат. Assalamu alaikum tuğanlar, kandayсыңар, yaxşısыңарбы? Amansыңар барыңар. Şu 17-ci yıl bugün, Xuda kalasa. Şu Pasmananı mazara geldim bugün. Şu Taltay'a gelip, hakamı qarab. Nime geldim şu mazara gelip bir tilavat keteyim deb. Apama geldim anam yerde tilavat kılıp. Oturup, dağı mümkün kötü oturup, ısıp ketip şu köye geldim. Köye gelip, men жалпы неме келип тилават кылайын деп келип анан калгандарга тилават кылып коеюн деп келдим эле ушу мазарга. Келип отуруп анан 5-номердеги мазарга көзүм түшүп калды. Кабак көрүп атасыңарбы тешикти. Тешиктин ичинде тешикти көрүп калып анан эми басып бардым. 5-номерге басып келсем, basıp kesem, mınam yerde kebek durgan eken, kebeklerini bu kazılıp koptu da. Bunu it bit bitki kazıdığı eken deyip kesem. İçinde bunday paket duruptur. Paketin içinde bunday nese çıkıp durat mana bunu. Kırtasan mı çıkıp duran mı onu? İğne. Körpe kaydıran iğne duratın onda. Bunun da bir ötürat dağı. Yana oturağız. Bu yağında 3'ü 4'te ötürat bu yağda bir iğne. Bunun çıkıp duratına görünüyor mu? Yine bunu.
Moyak bütün yakta durat. Şunday iğne sayıl durat. Şu 5-nji kabır. Kemik eken bilbeymin. Emi bunu ne kılam men? Bunu alamdağı ordunu köm koyam onu şekin. Toprak men. Kevekti. Koygan adam şöyle koydum azaptan utat kimdir bir ödüp oylap yürürsün. Men bu paketke salam bunu. Ha, pakete saldım bunu, kettim bunu. Emi tuğandar. Kele turgan jeri şer bari özü. Şu mazara kelebez. Kaçandır bir gün. Nesko tügen gün kelebez. Hem şunçalık kastaşkanga ne majur kıldı degen suro bolup da berdi. Şunçalık biröөнү kızını, biröөнү balasın, biröөнү atasın, apasın azaptaganga şu okutup, kamır turuşka uğrap, kara çipmen uğrap, iğneni ar jagынан sayıp çıtaptır. Aliginde kılgan adamın Assalamu alaikum cemaat. Nazı dağın kayra geldik. 5-njiga. Ana Polat akem keldi. Daha bunu nime çıkıptır da dağın şu kerlege yerden. Bunu pensilin idiş bir nime idiş. Ketanol. Ketanol. Şunu içige nime saptı. İçini açmaysız mı iğnelerin? Çek yana su çıkarttı sosu. Kası gen iç. Ana içinde iğneler var iken su, iğne, ertemenali ümit avan jerde içkeride dağın var iken de endi dağın kazıganı korktuk turas. Mana içindeki bu nersege kaydiger karabaşız gerek, küreş gerek olmayan ana iğneler turat içine. Ha. Şuna baylap çıkarıptır. Bismillah. Mana dağın karagıla mu akmege urap. Dua var bunun içinde nime var? Oşa birdeki kıganda dağın bar eken. Su sası genderese. Sassık su, endi kanday su Kuday bilet emi. Şu hazır kelgen eken az çalıp çakırıştı. Buna 5-nji. Buna 6-njy buna. Ana Ümit'i hem çakırdık buna. Keldik. Şunu bir çare görüş gerek boludat. Şuna nime kılabız bu? Nime kısak bolat demek ya bu? Millet yana çıkıp gitti. Ana köpük bolup çıkılat. Irım jırım Ozdan köy Şey, kerbesinde degen birese kıgan da bunu ne? biröge kıgan ye Allah biletem kimge kıgan. Ошон үчүн жаныбыздагылардан, душмандарыбыздан этият болойлу, кимден коопсузданып турсак ошол адамдардан алыс эле болуп качканыбыз жакшы экен. Мына ошондой сериалдын соңу менин жашоом Санта-Барбара ырында. Бул биринче бирөөсүн айтып бердим. Дагы бул баш нелерди гана көрбөдү. Азыр жадырап, жайнап, күлүп жашашты үйрөнүп алдым. Себеби Аллахым мага ошентип приказ берди. Күл эми, ойно эми, жайна эми, пендем деп. Ошондой менин кайрылганым этият болгула. Ошондой окуп аткан үй бүлөлөрдү, ошондой кылып аткандарды билсеңерчи, ошо участкойго берип эле койгула. Себеби жөн эле айтып атам го, эки адам урушуп кетсе, ошонун сөзү же бир жерин көгөртө койсо ошолор кетет. А бул акмактардын кылганы өмүр бою. Мен коем мынантип Аллахтын жардамы менен ошо нерседен кайра чыгып калыпмын. Билбегендер туманда эле жашап, мен ушундай, ой мени Аллах ушундай кыйынчылыкка салып коюптур да, деп кыйнала бербей, жаныбызды тазалап, өзүбүздү тазалатып, эми Куранда окуш керек, намаз окуш керек деген ал и так эле айтпасаңар деле белгилүү нерсе. Мына ошолорун аткарып, өзүбүздүн жашообуздагы жаман адамдардан алысыраак болойлу. Силер
ошондой менен заниматься этип иш кылып алгандар эсен эле болгула, эсен эле болгула. Аллахтын астына жооп бергени жетпей туруп ошол кылган иштериңин жазасын ушул дүйнөдө бер деп сурагыла. Мен Аллахтан ошентип сүйлөшөм. Аллахым, мени бешиңе тете болгондо алып кет. Болбосо канча сыноо бересиң, операция бересиң, мени сындырып коесуңбу? Мага ушу дүйнөдө көрсөт, мен ошону ушу дүйнөдө көрүп, наркы дүйнөңө таптаза кылып алып кет деп суранам. Мына менин советим силерге, силер дагы ошентип сураңыла. Thank you.